Алим Премьер-лиганын эң бир кызыктуу беттештеринин бири 6-тур Бишкек шаарында Дордой командасы Тантын Абдшата командасын 4-чү Данила Сахирченко команданын капитаны, 6-катар сан менен Магомед Узденов. Асылбек Исқақов, Данила Сахирченко бардыгы бар, чыгарып берген топ жана сокку. Киргизип коюшунда толук мүмкүн. Магомед Узденов топко eelik кылды. Атай Жумашевке пас, Атай Жумашев оң капталдан кирип барат. Сокку uzatыш керек, эми гана сокку uzatты, тамай болгон жок. Атай Жумашев ышкырыгы. Сарыкбаевдин соккусу жана бир аз тамай болгон жок. Өзүнүн өнөктөшү менен пас алмашты, кайрадан чыгарып берген топ жана сокку, гол! Жок. Футболчулар бул абалда жой көтөрүп берген топ дароо сокку азатылуу дарбазанын намысына тийип калды. Руслан Амиров бул топко эч кандай Салаевдин ышкырыгы жана чалган топ. Эми гана Руслан Амиров топко чыкты. Магомед Узденовдун чалган тобу топко ким биринчи сокку жана өзү сокку узатат өңдөнүп. Атай Жумашевдин соккусу, бирок Руслан Амиров өз ордунда. Чыгарылган топ. Эмне болду? Гүлжигит Бөрүбаев 19-катар сандан. Эмне болду бул жерде? Оң капталдан Бөрүбаев өзү кирип барат. Бакалиевдин соккусу, сейв! Рахат Жапаров. Оң капталдан чабуул жасоо. Аракети Узденов! Жана гол! Эрнис Батырканов! Эсеп сандарын ачты, 0-1. Абдшата командасы бүгүнкү беттеште мына ушинтип эсеп санын ачып койду. Буга чейин Абдшата командасы 3 беттеш бою гол киргизе элек болчу. Эми гана бул серия жокко чыкты дагы. Эрнис Батырканов эсеп санын ачты. Жакшы билишет, Жанбек уулу Аманжан ушундай универсал футболчулардын бири. Коргонууда дагы жарым коргоочулук позицияда да ойнойт. Бул арада Дордой командасынын жабуу Жоэл Кожо эсеп сандарын теңөөгө 100% алданган жок. Дордой командасы оң капталдан чабуул улантат. Кожого издеген болчу, бирок бул жерде коргоочулар Абдшата командасынын бардык оюнчулары өзүнүн аяк аянтчасында жакынкы бурчка чабылган топ. Бөрүбаевдин чыгарылган тобу, Рахат Жапаров топто биринчи болду. Экинчи дем менен чабуул уланабы? Жок, азырынча топто биринчи жок. Максат Шаршенбековго калтырды, кайрадан оң капталга пас. Атай Жумашев. Шаршенбеков! Мүмкүнчүлүк болгон, бирок топ жоготту. Жоэл Кожо өзү кирип барат. Бөрүбаевге пас, Гүлжигит. Эми гана Бөрүбаевге пас жана бул жерде эмне болду? Офсайд, ооба. Топто оң эле Жаныбек уулуна жаздырып өттү. Оң капталга пас. Чыгарылган топ жана коргоочулар биринчи болду. Абдшата командасын чабуул уланат. Батыркановдун соккусу жана бурчтан чыгарып берүү. Бул арада Атай Жумашев талага кошулууга даяр. Недашковский. Эми гана сокку таамай болбой калды. Орксунуну сезип жатат. Бирок Салаев беттешти токтоткон жок. Бул арада Кожо соккуну узатты. Денис Шалаевдин финалдык ышкырыгы жана Абдшата командасы бул беттеште 3 ұпайга ээ болду. Дордой командасы бул сезондогу алгачкы жеңил узасын тартып отурат. Эсеп